9-нчу раунд. Ойланышты керек жоқ болып қалса, Мирлан Ырысов, Кара Суу районунун тургуну, сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Лондондогу дүйнөдөгү эң белгилүү саат жайгашкан Семетей мырза. Эмне деп аталат билесизби? Биг Бен жөнүндө сөз кетип атат окшойт. Биг Бен. 19 кылымда курулгандыктан бул маятник менен иштейт азырдагы. Ал жерде иштеген арасында маятникти көзөмөлдөгөн бир ишчи кызматкер бар. Ал кызматкер кейде маятникке кадимки тыйын, сөлкөбайды тыйынды коюп, кейде аны алып коет. Жөнөкөй эле кадимки тыйынды маятникке. Урматтуу билермандар, эмне үчүн бул кызматкер маятникке кейде тыйынды коюп, кейде ал тыйынды алып коет? Эмне үчүн? Кетти минута. Тыйынды салмакты бастырып убакыттын өзү мындай менде жайлатып аткан жокпу? Маятник. Менде мындай идея бар да, баягы уккан элем, ошол ар жыл сайын же күн сайын кандайдыр бир убакта артта калат да ошол саат. Ошон үчүн убакытты тегиз кылыш үчүн же башка сааттар менен бирдей кылыш үчүн деген. Эмне үчүн ал артта калат? Эмне үчүн? Ошол неме техникасы ошондой да, туура эмес тизилип калган деп укканмын да. Анан ошол тыйынды койсо балким тездейби? жо жайыраак болуп, аны алганда кайра тезирээк болуп дегендей. Ошо бирдей регулировка кылыш керек деген. Саатты тездетет же? Саатты тездетет же жайлатат, туура башка. Ошо менде ошондой ой бар да, калып кетет экен дегендей. Саатты теңдөө дагы башка эмне? Артта калат. Жөнөкөй эле бир тең салмактуу башка сааттар менен теңдигин кармаш үчүн. Ошондой неме дагы тыйын кандай? Тыйын дагы салмакта берет. Жок, маятник өзүндө. Кымдатуучу, кымдат берүүчү, кымдат берүүчү. Семетей мырза, Кармаса жылдырсын. ким жооп берет? Токтой бердикпи? Ошо жооп берет. Урматтуу алып баруучу Нурмухаммед Абылов жооп берет буга. Нурмухаммед мырза, урматтуу алып баруучу, биз ушундай жоопко токтолдук команда менен. Буга чейин маалымат бар эле, ошол Биг Бен сааты жыл сайын же ай сайынбы балким ошол кадимки кадыресе сааттардан айырмаланып бир аз артта калат деген вариант бар да. Ошондой маалымат бар бизде. Ошон үчүн ал тыйында маятникке коюп же алганын себеби деп биз ушуну аныктадык. Бул ошол ал кандайдыр бир салмакты берет саатка, жебесинеби балким. Анан башка сааттар менен теңдешип алуу же убакытты бирдей темпте кылуу деп, бирдей темпке келтирүү деп ойлоп жатабыз команда. команданын жообу туура. 5-4 эсеп. 2000 сом акча алай утушка ээ болду. Бул жалпысы болуп, демек 7500 сом акчалай утушка ээ болуп атат команда. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурабыз. Көрүп турасыздар, бир нече кадрлар, футболчулардын өз ара үйүшүп турган кадрлары. Керек болсо, монтип саясатчылар дагы ушинтип турат экен. Мен суроону окуйм. Эмне деп аталат бул туруу? Семетей билесизби? Кем бир биригүүнү билдирет окшойт чамасы. Бул сүрөттө көрүп турасыздар, айлана түрүндө хеддл деп коет муну. Термин аталышы ушундай, хеддл. Абалында турат футболчулар. Мындай туруунун максаты атаандаштардан тактикалык схемаларды жашыруу үчүн ойлоп табылган. Көрүп турасыздар, бардыгы ичкери карап үңкүйүп, сырттан бир кандайдыр адамдын булар эмне деп сүйлөшүп жаткандыгын байкоо кыйын. Бул хеддлды ойлоп тапкан студент тарыхта биринчи жолу адистештирилген жогорку окуу жайы болуп эсептелген Америка университетинде окуйт. Урматтуу билермандар, суроо. Бул адистештирилген университетте андай? Атайын адистештирилген университетте кимдер окуйт? Кетти минута.
Не dedi? Хедл. Хедл. Bunu Аталышы ойлап ушундай тапқан адам болду ошол немеде окуйт деп атат, значит барды жаңы өзгөрүүлөрдү киргизгендер. мындай бир өтө бир көйгөйлүү Математик- маселени Жок, чечет математиктер эмес, жардам тие турган Айлананы нелер неме да. кыласың дагы. Неме бар го, жаңы ойлоп табууларды, жаңы мындай жаш немелер ойлоп тапкандар ошол жаңы технология. Тактиканы ойлоп Алардын ою тапкандар өтө неме. маанилүү экен да бул жердечи ушул немеде окугандардын. Ошон үчүн бир коомго бир өтө бир маанилүү мандем боло тургандай. Тыңчы дейби? СМБ. Тыңчы эсен биздин азыр сайын ошолор да. Эде кота берке Тыңчылыкта дейт. Неме? Тыңчылыкта да болушу мүмкүн. Серу, Жашы Серу, болбой. Серу ошондой. ФБРБ. Жок, ФБР. Кыскасы атаандаштын тактикасын булар ушул терминдин алдында Бул жерде ошол биримдик Жок. Сырды жашыруу. сыртка эч кандай Эч кандай маалыматты сыртка чыгарбай турган адамдар окуй ошондой неме. Жакында ошол деле бар баягы. жалпы эле мамлекет Серудо иштейт го ошо неде коет. Мамлекеттик Семетей мырза, мамлекеттик убакыт аяктады. Ким жооп берет? адамдар окубайт. Элчилер ошолор. сырды жашырган анан сырды уурдаган адамдар да. Семетей мырза, ким жооп берет? Минут алайлы, бир минут бар бизде. Урматтуу алып баруучу, бизде 1 минут бар бүнөмдө азыр. Бар. Ошо 1 минутта да алып көрөлүбүз. Дагы Кетти. Америкада кандай адистер болушу мүмкүн? Бир ойлогон детективдерби же кандай? ошол негизинен жакыныраак болгон ошол болуп жатат да. ФБРдин Ошо өзү баксандардын нерсе бар. жалан сандын эместер кандайдыр окуй бир турган. Юристтер арасынан алат аларды. Аларды ФБР өзүнчө даярдабайбы? Хедл деп атабы? Хедл деген неме жок бе? Туруштун аталышы экен да, ушундай үйүлгөн эле аталышы, ушуну ойлоп тапкан адам ошол жерде. Хедл деген сөзгө да бир Кандай бир маселе чечиши мүмкүн да булар. дагы кандай? Ооба тура оюндун башында неме кылат да, тактиканы билдирбесем берден эчкимдей оюндун башында болуп турат. Мисалы үчүн бизде деле Эркелерге жашыруун иш алып да. Шахмат оюнчуларыбы же кандай? Не? Футбол бар. Жок, эми шахматта да идеяны алдырбаганда. Дагы. Окуйт деп атат, да? Кандай немелер окуйт да, ушул университетте. Ушуну ойлоп элчилик тапкан деп балам. неме кылып кое бербедиби анда? Кандай элчилик? Жок, элчилик. Мамлекеттин бир кандайдыр бир жашыруу нерселер болот. Аралаштыра берсе болот, бирок Башкаруу жалпы эле коомго Семетей мырза, убакыт аяктады. Буну ойлоп тапкан студент атайын адистештирилген университетте окуйт, Америкада. Кандай топ-тогуз адамдар окуйт бул жерде? Кимдер окуйт? биринчи оюн. Кимдер окуйт бул Элчилер да бар. университетте? Семетей, туура тапсаңыздар 6-4 эсебинде оюнду жеңиш менен аяктайсыздар. Семетей мырза. 2200 сом акча байы катары коюлган. Так, урматтуу алып баруучу, бул суроого Ислам мырза жооп берүүгө аракет кылат. Ислам. Демек ал жердеги адистик биздин оюбузча ушул бир тармакты эмес, көп тармакты өзүнө камтыган. Мисалы, азыр Кыргызстанда деле бар, регионовед деп, аймак таануучу деп коет. Аймак таануучу дегенде дүйнөдө канча аймак болсо ошонун баарын тааныйсың деген сөз. Анын ичинде тарых, география, саясаты, дагы экономика көп нерсе да. Мынага ушуга окшогон адистик деп эсептейбиз. Мисалы, ал жерде эми тыңчыларды даярдап чыгышы мүмкүн. Мамлекеттин сырын жашыруучу баягы кызматкерлерди даярдап чыгышы мүмкүн. Ушундай жооптор такталды. Мен жоопту кабыл алдым.